Энтомофаги технологиясы боюнча сиздерге бүгүн чыгарылыш даярдап атабыз. Өзүм кесибим боюнча агроэкологмун. Энтомофаги деген эмне? Ошол түшүнүктүү айтып койсоңуз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Экологиялык таза азыктарды өндүрүү жана органикалык азыктарды өндүрүүдө ролу абдан чоң да. Биринчи кезекте энтомофагтарды пайдалануудан мурун зыянкечтердин биологиясын билиш керек. Бул биздин өсүмдүккө зыян келтирбейби деген суроолорду беришет да. Мисалы жүгөрү өстүрөм, канча гектар, эмне проблемалар, былтыр кайсы өсүмдүк өскөн, томатный моль деп айтып атабыз э. Почти мунусу 90 түрүнөн 200 түрү зыянкечтерин жок кылат экен да. 20 күндөн кийин бул жактан алтын көздүү көпөлөгү чыгат. Ушу жүгөрүнү өстүрүп жатканда 3 энтомофагтарды пайдалануу менен Дыйкандардан эң актуалдуу 3-4 суроо бар болуш керек э. Кайра бере тургандар. Саламатсыңарбы урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналында бүгүн өзгөчө чыгарылыш энтомофаги технологиясы боюнча сиздерге бүгүн чыгарылыш даярдап атабыз. Биз Маевка, Бишкектин чекесинде жайгашкан Маевка районуна келип, ушул жерде лабораторияга келип атабыз. Силерге ушул энтомофаги боюнча азыр ошо адис менен сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Саламатсыз. Биздин көрүүчүлөр менен таанышып, анан өзүңүздү дарегиңизди айтып, анан учурашып койсоңуз. Саламатсыңар, урматтуу AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Бакирова Жанара. Ушул органикалык айыл чарбасы жана агробиотехнологиялар боюнча адис болуп эсептелем. Өзүм кесибим боюнча агроэкологмун. 25 жыл мурун агрардык университетин агроэкология адиси боюнча аяктагам. Буга чейин ошо органикалык айыл чарба департаментинде жөнөкөй адистен баштап жетекчилик кызматты чейин иштедим. Анан 2 жылдан баштап ошол Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунда органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болуп, ушул республикада жеке менчик биолабораторияларды уюштуруу менен алектенип жатам. Энтомофаги дегенди уккандар бар, укпагандар бар, биринчи жолу көрүп аткандар болуп калышы мүмкүн. Энтомофаги деген эмне? Ошол түшүнүктүү айтып койсоңуз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Туура, энтомофагтар, энтомофаги бул энто деген курт кумурска, фаго деген жейил деген. Башкача айтканда, зыяндуу курт кумурскалар менен азыктанган организмдер энтомофагтар деп коет. Ал эми ошол көбүнчө курт кумурскаларды, жырткыч курт кумурскаларды жегендиктен аларды жалпысынан энтомофагтар деп коет да. Бул айыл чарбасында мааниси абдан чоң. Себеби дегенде бул зыянкечтерге каршы табигый алардын душманын колдонуу, бул экологиялык таза азыктарды өндүрүү жана органикалык азыктарды өндүрүүдө ролу абдан чоң да. Азыркы убакта билесиздер, жылдан жылга химиялык угук заттарды пайдалануу менен зыянкечтердин адаптациясы жогорулап, химиялык каражаттар көбүнчө таасир этпейт. Биринчиден, экинчиден баягы химиялык каражаттарды башаламан иретсиз пайдалана бергендиктен ченемсиз. Адамзатта ар түрдүү оорулар пайда болуп атат, айлана чөйрөнүн булгануусуна алып келип атат. Ошону баары адамзат түшүнүп, биз экологиялык таза чарбачылыкты жүргүзүш керек экенбиз деп, анан ушул энтомофагтарга болгон талап көчөп жатат да. Энтомофагтардын өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчи кезекте экологиялык таза болуун айттым. Андан кийин бул экономикалык жактан пайда. Мисалы, химиялык каражаттарга караганда 5-8 эсе арзан энтомофагтарды пайдалануу. Анан көп спектрге ээ. Ал дегенибиз бир эле энтомофаг менен бир нече зыянкечтердин түрүн жок кылса болот да. Себеби дегенде энтомофагтар бул жырткычтар, алар өзүнө жаккан тамакты таап жейт, ал тамактар зыянкечтер. Анан жалпы тилдин байынан айтканда, ошол зыянкечтерди жеп жок кылуучу пайдалуу курт кумурскалар. Энтомофаг деп түшүнсөк болот да. Так, биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыргызча жалпак тил менен айтканда жырткыч деп айтса болот. Орусча айтканда хищник, анан травоядный, чөп жеген экиге бөлүнөт эмеспи? Жаныбар зат деле ошондой бөлүнөт го.
Ошондо силер мындайча айтканда курт кумурскалардын жырткычтарын тиги чөп жеген жырткычтарга кое бересиңер. Ошол чөп жеген жырткычтарды, чөп жеген курт кумурскаларды бул жырткычтар алып жейт. Туура, бул азыктануу образына жараша, азыктануу түрүнө жараша бүт эле организмдер, мителер, жырткычтар, сиз айткандай чөп жеүүчүлөр бул ар түрдүү бөлүнөт да. Бул энтомофагтар да ошондой бөлүнөт да. Мисалы жырткычтар бул ошол баардык түрүн жейт, ал эми мителер зыян алып келет. Мисалы бизде бите энтомофагтардан триходерма габрабракон. Алар ошо зыянкечтердин жумурткаларына жана гусеницалар метелик кылат да. Эгерде жалпак тил менен айтсак, мисалы бизде дыйкандардын талааларында толтура зыянкечтер бар. Ошол зыянкечтер ал ошо айчар өсүмдүктөр менен азыктанат. Ошол учурда биз энтомофагтарды берсек, энтомофаг пайдалуу курт кумурскалар, алар барып ошол ар ким өзүнүн тамагын, мисалы триходерма жумурткаларды издейт, габрабракон гусеницалар дейт. Ошону таап жеп чоп кылат да. Бул ошол энтомофагтардын иши. Жалпысынан айтканда, жалпак тил менен айтканда, ушу зыянкечтерди жей турган пайдалуу курт кумурскалар. Түйшүгү көп, баба дыйкан эмгеги, ар бир үйгө токчулук, бакыт жана кубаныч тартуулайт. Мол түшүмдүүлүк сыры Агростайлда. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Эми азыр жана габрабракон деп айтканда түрлөрүнө дагы токтоло кетебиз. Мисалы үчүн жанагы силер жырткычтарды берки курттарга кое берип атпайсыңарбы? Кое бергенде булар жейт. Тазалайт чөптөрүбүздү, өсүмдүктөрүбүздү тазалап чыгат дагы. Анан бул жырткычтар калып өзүлөрү калып калгандан кийин эмне болот? Булар учуп кетеби же калып калабы же кандай болуп калышы мүмкүн? Бул энтомофагтар бул жаратылышта кеңири тараган пайдалуу курт-кумурскалар. Мындан башка да толтура түрлөрү бар. Энтомофагтардын башкача айтканда, мисалы лабораториялык шартта кайсынысы ыңгайлуу өстүргөнгө ыңгайлуу болсо, ошону лабораториялык шартта өстүрүп дыйкандарга көбөйтүп беребиз. Бул эл чарбасындагы мааниси. Мисалы биз бул биринчи кезекте энтомофагтарды пайдалануудан мурун зыянкечтердин биологиясын билиш керек. Зыянкечтердин биологиясын туура билбей жатып, алар менен күрөшүү мүмкүн эмес. Кайсы учурда алар жумуртка таштайт, кайсы учурда жумурткасы личинкага айланат, анан көпөлөккө айланып, канча жолу муун берет. Мисалы ар бир бизде областтарда ар түрдүү климаттык шарт бар. Мисалы түндүктө климаттык шарт башка, түштүктө башка. Ошо ар бир климаттык шартка жараша зыянкечтер ошончо муун берет. Мисалы биринчи муун, экинчи муун. Мисалы мына чүйдө көпчүлүк зыянкечтер 3 муун берет. Мисалы майдын ортосунан баштап абанын температурасы +18ден өткөндө зыянкечтер баягы кыштоодон чыгат да, алар көпөлөктөр учуп чыгат. Алар курчакча абалында кыштайт да. Анан ошол курчакчалар ойгонуп көпөлөккө айланат дагы, анан көпөлөктөр учуп чыгып эле жумуртка таштай баштайт. Ал бизде мисалы бүтпөйт, качан булар ойгонуп экен, өздөрүнө жагымдуу шарт болду, алар ойгонуп жумурткаларын таштай баштайт. Себеби дегенде каянтса гана тирүү организм болбосун, алар өзүнө жумуртка тукум ташташ керек да. Ошол сыяктуу эле көпөлөктөр таштайт жумурткасын. Ошол маалда биз биринчи муунга каршы энтомофагтарды пайдаланышыбыз керек да. Мисалы ар бир муунга 3 жолудан берилет. 3 жолудан. Ошол биологиясын, зыянкечтердин биологиясын эске алуу менен да. Анан буларды талаада колдонгондо, мисалы булар андан ары өнүгө берет, өсө берет. Булар да кыштоого кетет. Кээ бири мисалы азык түгөнүп калганда өлүп калышы мүмкүн, жок болуп кетиши мүмкүн. Азыгы бар болсо алар жашай берет. Ошол башкача айтканда зыянкечтер жок боло берет. Андан ары азыкты издеп башка жактарга кетиши мүмкүн да. Бул андан эч коркунучтуу. Көбүнчө ошо дыйкандарга айтып берсең, бул биздин өсүмдүккө зыян келтирбейби деген суроолорду беришет да.
булардан туура суроо, себеби дегенде бул курт-кумурска болгондо баары эле ойлошот, чөп чар жейт депчи. А булар мисалы биз адам жебей турган тамакты жебегенде эле булар өздөрүнүн керектүү тамагын, мисалы 3 грамма жумуртканы жейт. Ал бул чоңдору имагасы бул нектарлар менен тамактанат да, чөп жебейт. Ал жумуртканы таштайт, жумурткадан бул өзүнүн көбөйүүсү үчүн зыянкечтердин жумурткасын пайдаланат. Анан ошентип круговорот кете берет да. Жаратылыштын айланмасы менен кете берет экен. Кыскасы бул силер чачып аткан курттар, курт-кумурскалар, булар эч кандай зыяны жок. Адамга дагы, өсүмдүккө дагы, жаныбарларга дагы. Эмиге токтолобуз. Ар бир ушул энтомофагтардын түрлөрүнө токтолуп кетели, 3-4 түрүнө. Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун биолабораториясы бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жеке менчик биолаборатория болуп эсептелет. Биринчи мен ушу сизге уруксат этсеңиз, ушул бул айыл чарбасында жеке менчик биолабораторияны куруу жөнүндө айткым келип атат да. Себеби мисалы биз эгерде Кыргызстанда айтабыз, дайыма бул экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүп уникалдуубуз депчи. Мисалы биздин табигат, климаттык шарттарыбыз аябай ушу органиканы өнүктүрүүгө ыңгайлуу да. А эң негизги шарт бул ошо зыянкечтер менен күрөшүү үчүн ошо биологиялык каражаттар керек. Биологиялык каражаттарга бул энтомофагтар кирет. Эгерде биз биолабораторияларды көбөйтүп, дыйкандарды ушундай энтомофагтар менен, биопрепараттар менен камсыз кылууну жогорулатпасак, бул органикалык айыл чарба азыктарын көлөмүн керектүү чоң көлөмдө өндүрүү мүмкүн эмес да. Ошол себептен бул эгерде жеке менчик биолабораторияларды көбөйтсөк, ошол эле учурда бул дыйкандардын биокаражаттар менен камсыз болушу көтөрүлөт. Анан химиялык улуу заттарды пайдалануу кыскарат. Мисалы тарыхына токтолуп кетсек, бул мисалы Советтер Союзу мезгилинде эле бар болгон. Ошол маалда мисалы Кыргызстанда 70-тен ашуун биолаборатория иштечү. Ушундай сыяктуу. 70-те ашуу. Бирок тилекке каршы жоюлуп, азыркы учурда ошол мамлекеттик 7 биолаборатория бар, бирок алардын мүмкүнчүлүгү аябай чектелүү. Себеби мамлекеттик колдоо менен иштеген билем, мындай болгон эмес да. Ошол себептен бул дыйкандардын камсыз болушун жогорулатыш үчүн ошол жеке менчик биолабораторияларды түзүүнү колдош керек да. Анан ошол бул Байдыйкан 23-жылы биринчи жолу уюштурду, адистерди даярдап алып келди. Азыркы учурда биздин биолабораторияда 3 түрдүү энтомофаг бар, өндүрүлүп жатат. Бул биз негизинен эмне үчүн ушу 3 түрдүү энтомофаг өндүрүүнү баштадык? Себеби мына 2-3 жылдан бери мына Чүй областында жылдан жылга жүгөрү өстүрүүчүлөр көбөйүп жатат да. Жүгөрү өстүрүүчүлөр көбөйүп жатат. Ошол эле учурда жүгөрүнүн зыянкечтери көбөйүп жатат. Ушу жүгөрүнү өстүрүп жатканда 3 энтомофагтарды пайдалануу менен химиялык каражаттарын толук баш тартса болот да. Толугу менен. Мисалы бул энтомофагтардын эффективдүүлүгү эмнеден көз каранды? Ал нормалары туура сактагандан, колдонуу мөөнөтүн туура сактагандан. Мисалы энтомофагтарды балды пайдаланганда же эрте менен же кечинде бериш керек, себеби дегенде мындай чак түштө курт-кумурскалардын активдүүлүгү төмөндөйт. Булар эс алат да. Ошол маалда берсең, булар уже эффективдүүлүк төмөндөйт да, натыйжасы болуп калат. Андан кийин нормасы, мисалы, сөзсүз түрдө зыянкечтерди санап чыгыш керек. Зыяндануу даражасы канча? Ошо зыяндануу даражасын өлчөгөндөн кийин, аныктагандан кийин, ушу энтомофагтарды пайдалануу нормасы белгиленет. Кантип өлчөнөт ошо? Мисалы, эң оңой эле 100 өсүмдүктү санайсың. Ошонун канчасында зыянкеч бар. Ошол зыянкечтер санап эле проценттик, пайыздык катнашын чыгарып койсо, жалпы мисалы квадрат жерди эсептеп алып эле ошол жерде 100 катар өскөн эле, тандабай катар өскөн өсүмдүктөрдөн 100 санап, ошонун
карап анализ кылып чыгат, анан ошол жерден анан пайыздык катнаш чыгат. Анан ошого жараша булардын колдонуу нормасы. Эгерде аябай көп болсо, көп бериш керек. Мисалы булар курсагы бизде эле да, курсагы тойсо андан ары жебейт. Ошону эске алыш керек. Анализ сыяктуу турат, жок? Сөзсүз түрдө. Мисалы анан көпчүлүгү эле мисалы биз профилактикалык норманы беребиз да. Профилактикалык норманы колдонуп алышат да, таасир эткен жок деп келишет да. Ага андан сурайсың, зыяндардын даражасын өлчөдүң беле, аныктадың беле, жок. Мисалы 100 өсүмдүктү канча эле дедим, жок, аны караган жокмун депчи. Бул элементардык нерселер, ошону дыйкандар ар дайым көңүл буруп байкап жүрүш керек да. Ошондо мисалы канчалык көптөгөн каражаттар экономдолот биринчиден, экинчиден мисалы эффективдүүлүк жогорулайт. Жыйынтыктап кетели да, кызык нерсе экен. Алып туруп эле дыйкан жүгөрү өстүрүп аткан дыйкан келип туруп эле мага могу зыянкечтер жеп атат деп эле барып эле чачып бербейт экенсиң да. Биринчи ошондой анализ жүргүзүш керек экен. Ошондой буну чачканга чейин силерге эле кайрылса болобу? Кантип? Сөзсүз түрдө мисалы дыйкандар өсүмдүктү өстүргөндөн кийин кайсы өсүмдүктү тандагандан баштап эле биз менен иштеп баштаса болот да. Мисалы жүгөрү өстүрөм, канча гектар, эмне проблемалар, былтыр кайсы өсүмдүк өскөн. Анан ошол өсүмдүктөн мисалы кийин жүгөрүн өстүрсө болот беле. Эгерде экөөнүн зыянкечтери, оорулары окшош болсо сөзсүз пайда болот. Эки эсе көп пайда болот. Ошолорду бир эске алып, биз ошо февраль айынан баштап эле дыйкандар менен иштеп баштайбыз. Анан сөзсүз түрдө келишим түрдө биринчи ошо мониторинг жүргүзүп аныктайбыз да. Ошондой бир нече маалыматтарды топтоп эле буларга биз пландарды түзөбүз. Анан уже пайдаланууга келгенде андан кийин нормаларды аныктайбыз да. Канча жолу дыйкандарга выезд кылып, канча жолу ушундай жолун айтып берсеңер, мисалы үчүн жүгөрү отургузам деп баштасак кышындачы, мен 1 гектарга жүгөрү себем деп туруп чечим чыгаргандан кийин силер менен канча жолу ошол иштеп калат? Силер биринчи жолу эмне болот? Биринчи жолу андан толук маалымат алабыз, жолугабыз. Мен айтып өткөндөй кайсы өсүмдүктөр өскөн, эмне проблема болгон былтыркы жылы деп бүт бара анализ алгандан кийин анан биз телефон аркылуу деле сүйлөшөбүз. Анан биринчи выездибиз, эгерде ал өмүрүндө бир да жолу дентомофагты пайдаланбаса, биз аны колгондук көрсөтүп беребиз. Биринчи выездибиз, ошону көрсөтүп беребиз. Анан кийин калганын бүт өзү жасап баштайт. Дайыма телефон аркылуу же болбосо барып туруп пайдаланган туура болуп атабы, 1-2 жолу барышыбыз мүмкүн. Аягында андан кийин техникалык эффективдүүлүгүн эсептейбиз да. Ошо биринчи, например, степень зараженности атпайбы, зыяндардын даражасын аныктагандан кийин эң акырында эффективдүүлүк. Ошо мисалы 100 өсүмдүктөн мисалы 20% зыяндандырууга учураса, аягында канчасы жок болду деп ошого жараша натыйжалуулук чыгарасың. Жыйынтыгы чыгат экен ошо. Мен айтып өткөндөй 3 энтомофагтын түрү өндүрүлүп атат дедик. Ошол мен негизинен жүгөрүгө багытталган, бирок ар бири жөнүндө айтсак, бизде биринчи энтомофагыбыз бул трихограмма деген. Трихограмма деген бул биринчи турат. Бул ушундай майда өлчөмү 1 мм болгон чымын. Бул 90дон ашуун зыянкечтердин жумурткаларын жок кылуучу паразит чымын болуп эсептелет, мите чымын да. Бул жаратылышта көп кездешет, бирок биз ошол жүгөрүнүн, томаттын, беленин, зыянкечтерин жок кылуучу атайын ушу Ташкенттен булардын энелик культурасын алып келдик. Энелик культурасын алып келип, бул жактан көбөйтүп дыйкандарга берип атабыз да. Бул өзү имагасы деп коет, жетилген чымынды. Ал өсүмдүктүн нектарлары менен баягы шүдүрүм болуп калат, ошолор менен тамактанат. Жаратылышта 10-15 күн жашайт.
бул учуп чыгат. Мисалы биз бергенден кийин буну учуп жүргөнүн беребиз да. Жаңы учуп баштаганды беребиз. Ал учуп чыгып зыянкечтердин жумурткасын таап, ал жака өзүнүн жумурткасын таштайт. Ал жактан зыянкечтер чыкпайт да, кайра тескерисинче трихограмма ошол жактан чыгып баштайт. Анан ошол мисалы жумуртка таштаган күндөн баштап кайра кийинки учуп чыгышы бул 10 күн түзөт да. Бул трихограмманы абанын температурасы 22 градустан өткөндө, кечки температура 18 градустан өткөндө пайдаланып башташат. Көбүнчө 3 жолудан берет. Эгерде тала өсүмдүктөрүнө пайдалансаңыз 3 граммдан берет. Ал эми бактарга пайдалансаңыз 10 граммдан өтө бериш керек да. Бул ошо профилактикалык норма. Ал эффективдүүлүгү 65%дан төмөн болбойт. Бул уникалдуулугу мисалы химиялык каражаттар менен зыянкечтердин жумурткасын жок кылуу мүмкүн эмес. Себеби ал дайыма зыянкечтер билесиз, аялуу корголуп турган жерлерге, өсүмдүктүн жалбырагынын артына же бир башка жактарга жашынган жерге коет да. Ошол себептен бул трихограмма ошол зыянкечтердин жумурткасы мындан ары көбөйүшүн керек болгондуктан бул каяктан болбосун инстинктивно жыты менен таап туруп, анан точно туруп, анан жумурткасын жокотот да. А экинчи бул энтомофагыбыз бул габрабракон. Мындай 5 мм болгон 1 сантиметрге чейин чымын. Могу жанакан эже. Олар сүрөттөрүн көрсөтүп бересиңер да. Дыйкандарга түшүнүктүү болуш үчүн биякта банкадан мен деле түшүнбөй туруп. Биякта аябай кичинекей болуп көрүнөт. Анан урматтуу көрүүчүлөр крупный план менен тартабыз. Андан тышкары жанакан эже сүрөттөрдү берет. Экранын астына чыгарып көрсөтүп коебуз. Габрабракон мисалы зыянкечтер айтып өттүм, мисалы жумуртка личинкага айланат, личинка гусеницага айланат. Ошол маалда бул габрабракон чыгат. Габрабракон учуу ареалы мисалы трихограмманыкы 50 метрге чейин болсо, бунуку 200 метрге чейин. Бул ошол бүт зыянкечтердин гусеницаларын издеп туруп аны чагат. Чаккандан кийин гусеница эч тамак жебей, азыктанбай, парализованный болуп калат да. Ал жаткандан болбосо 10-15-20га чейин, кээде 50ге чейин бир гусеницага габрабракон жумуртка таштайт. Ошол гусеницанын ичине таштайт. Анан анын гусеницадан бул габрабракондор кайра учуп чыгат. Өзү менен өзгө берет. Ооба, өзү менен өзгө берет. Мисалы габрабраконду эмне үчүн пайдаланышат? Мисалы азыр мен айтып аткан жүгөрүдө жетим көпөлөк деген зыянкеч бар да. Ал зыянкеч жүгөрүдө баягы жүгөрү жаңы чыгып, баягы өсүп конусу деп коет, жаш жалбырактар пайда болгон жерине ошол жака жумуртка таштайт да, ал болсо личинкага айланып, личинкасы сабактын ортосуна кирип кетет да. Анан сабагын зыянкага учуратып туруп, анан сындырып баштайт. Бул бир эрте биринчи муну, ал экинчи муну болсо баягы чачы алып калганда чачыларынан таштайт. Чачыларынан анан кийин сөңгөгүнө кирип, анан дан алганда данын дүмбүлдүн ичине кирип кетет да, данын жеп баштайт. Дүмбүлдүн сырты жөн эле тура берет да, ичинде эч кандай дан болбойт да. Бул ушундай аябай коркунучтуу жетим көпөлөк. Ошол жетим көпөлөктүн кайсы жерде болбосун гусеницасын габрабракон жыты менен табат. Сабактын ичинде болобу, дүмбүлдүн ичинде болобу, ичине кирет дагы. Ошол личинка кирген тешик аркылуу кирип, анан аны таап туруп чагып, анан ал жака өзүнүн жумурткасын таштайт да. Бул габрабракон ошонусу менен уникалдуу. Анан эффективдүүлүк мисалы 80%, 85-95% болот. Анан мен айтып атпаймынбы, бир жүгөрүдөн тышкары мисалы пахтада косек курту бар. Ошол косек курту пахтанын баягы кутучасы болот го, ошонун ичине кирип алып жумуртка таштайт да. Ал пахта албай эле анан кийин ошо кутунун ичинде ал өнүгө өсө берет. Бул габрабракон ошо пахтанын кутусунун ичине кирип туруп косек куртун өлтүрүп жагат. Андан тышкары мисалы томатный моль деп айтып атабыз, 2-3 жылдан бери бүтүн томатный помидор жебей калбадык. Ошол томатный мольду дагы мөмөнүн ичине кирип алса, мөмөнүн ичине кирип туруп куртту чагып өлтүрүп жагат да. Бул ошондой аябай активдүү чымын. Анан кийин габрабракон. Анан кийин муну пайдаланганда ошол
1 гектарга 10-15-20 точкага чейин бериш керек да. Ал эми помидор бул тала өсүмдүктөр. Көп түрдө жарай берет, ошол эле трихограммада. Азыр мисалы быйыл биз дыйкандар менен иштешип атканда эмне проблема болуп атат? Ошо томатный моль проблема, күздү көпүчө, анан жетим көпөлөк. Эң көп кездешкен ушул 2-3 зыянкеч болуп атат. Ошол 3 зыянкечке тең ушул трихограмманы кабрабраконду сунуш кылып жатат. Үчүнө тең ошо 85-90 градуска чейин жетип. Эң негизгиси ошо колдонуу нормасын анан мезгилин туура сакташ керек да. Ал эми 3-чү энтомофагыбыз бул алтын көз. Бул аябай кенен элдин баары эле көрүп жүрөт муну. Бул 200дөн ашуун зыянкечтердин жумурткаларын, личинкаларын, керек болсо имагаларына кол салат. Бул өзү имагасы мындай назик көпөлөк. Мунун личинкасы аябай соргоп, анан активдүү болот да. Мисалы мына акырын карасаңар, бул майда жашыл окшогон жумурткалар болот. Биз дыйкандарга ушул жумурткасын беребиз да. Анан бул жумурткасынан 2-3 күндөн кийин личинкага айланат, талага бергенде. Анан личинкасы бүт мындай курсагы тойбогон соргоп да. Көзүн эмне көрсө, ошонун баарын кол салып жейт. Зыянкечтердин. Анан быйыл абдан талап жогору, себеби өсүмдүк бити, шире. Байкадасыздар, ошо шаар боюнча Айыл чарбасына шире абдан көп таркады. Себеби климаттык шарт быйыл аябай ошо ыңгайлуу да. Ушул ширелерди аябай жакшы көрүп жейт, аябай тазалап таштайт да. Анан мисалы буну пайдалануу нормасы 1 гектарга 5000ден 150.000ге чейин. Эгерде зыянкеч көп болсо көп пайдаланабыз, аз болсо аз пайдаланабыз. Анализине жараша. Ошондо биринчи түрү трихограмма, экинчи түрү алтын көз, үчүнчү габрабракон. Үчөө тең почти мунусу 90 түрүлөр, 200 түрү зыянкечтерин жок кылат экен да. 80-90% чейин эффективдүүлүк берет. Буларды ошондо силер мисалы үчүн жүгөрүдөн тышкары деле помидор деп атпайсыңарбы? Муну кайсы маалда барып бересиңер? Көбүнчө дыйкандар өсүмдүктүн өсүп атканына жараша пайдаланабыз дейт да. Мен өсүмдүгүм жаш пайдалана берейинби, мен өсүмдүгүм чоңоюп кетти, ала берейинби деп. Өсүмдүктүн өскөндө көңүл бурбай, зыянкечтердин өрчүшүнө көңүл буруш керек да. Мен айтып өткөндөй, ошо майдын аягынан баштап зыянкечтер ойгонуп баштайт. Ошого жараша андан кийин мисалы анализ жүргүзүш керек да. Ойгонду, көпөлөк торгушту, демек бизге мисалы алар көрсөтүп таштабайт да жумурткаларды. Биз качан гана таладан жумурткасын же куртун көргөндө ойгонуп баштайт да. Чындыгында мисалы эгерде биз экологиялык таза азыктарды жеп, биологиялык коргонуу энтомофагтарды пайдаланабыз десек, бул биринчи ошол температура ыңгайлуу болгондо эле демек буларды профилактикалык норманы пайдалана бериш керек. Профилактикадан деле болот экен да. Анан эгерде ошондой болсо, бул аябай чоң барейден сактайт да. Профилактикалык иш-чараны жүргүзсөчү, абдан чоң барейден сактайт. Мисалы, жаңы ойгонуп, жаңы жумушка таштагандар баарын жок кылып таштаса, бул мисалы биринчи муун бир аз пассивдүү болсо, экинчи муун аябай активдүү болот зыянкечтерге. Себеби дегенде биринчи муун таштап кеткен жумурткаларга аябай ыңгайлуу шарт болот да, алар 2 эсе санда пайда болот да. Ошол себептен желательно ошо дыйкандар биринчи муунду жок кылганга аракет кылыш керек. Профилактикалык иш-чараларды сөзсүз аткарыш керек. Жанаркан эже, бул азыр дыйкандар эң негизгиси баасын билгиси келет болуш керек. Мисалы үчүн помидор өстүрөбү, жүгөрү өстүрөбү, ошол выезддер канча болот, ушундай курт кумурскаларды энтомофаг технологиясын колдонгонго баалар боюнча айтып бересизби бизге? Мен айтып өткөндөй эле химиялык каражаттардан бир кыйла арган. Мисалы 1 гектардык жүгөрү, томат, кайсы гана өсүмдүк болбосун,
мен 3 жолу иштетиш керек деп атпаймынбы? Ошо 3 жолу иштетүү бул профилактикалык чаралар бул 705 сом болот. Мисалы, 3 жолу трихограмма, бракан, алтын көздү комплекстүү пайдаланып, 1 гектарга пайдаланса, 17-10 аралыгы менен 3 жолу, башкача айтканда 1 ай бою пайдаланат да. Ошол 705 сом болот. А 1 жолукусу 255 сом болот. Бул өзүн сатып алганыбы же ошо услуга? Барып биз биринчисин көрсөтүп беребиз. Аларыбыз биринчи көрсөткөнүбүз бүт акысыз. Дыйкандарга жардам болсун деп окутабыз. Кеңештерди беребиз, кантип туура пайдаланыш керек, кайсы учурда пайдаланыш керек, эмнеге көңүл буруш керек деп баары кеңештерибиз акысыз. Бул ошо энтомофагтарды эле сатып алганда ошондой сом болот. 700 кача дедиңиз? 705 сом. 705 сом. Ошондо силер бул энтомофагтар 3 түрүн тең барып көрсөтүп беребиз. Сейип бересиңер, мен сиздердин номериңиздерди бересиздерби? Экран астына описанияга номерлерин жазып коем. Инстаграм баракчаңар барбы? Жекеби? Ошо Байдыйкандыкы. Байдыйкандыкы. Ошо Байдыйкандыкын Инстаграм баракчасын, анан номерлерин жазып коем. Ошол жерден консультацияга силерге чала берсе болот да. Ошолорду таштап коем, анан баасы боюнча өзүңөр дагы тактап биле аласыздар. Могу жерде 3 түрдөн башка дагы 2 түрү бар экен да. Мындай курттар бар экен да. Эмне булар? Бул мисалы лабораториялык шартта биз биринчи кезекте азыктарын даярдайбыз да. Бул габрабракондун керек болгон моң күбөсү. Габрабракондун тамагы. Габрабраконду көбөйтүш үчүн биоматериал. Бул биз биринчи ушуну көпөлөк биринчи стадияда. Көпөлөктөн жумурткасын топтоп алып туруп, анан мындай курттарды өстүрөбүз. Анан бул курттарды мындай гармошкага салабыз дагы. Ушул гармошкага габрабраконду берсек, габрабракон чагып, булардан анан мындай 10 күндөн кийин ушундай бракондор учуп баштайт. Азыр мага дыйкан заказ кылды. 2 гектар картофелде үкчүлөр болот депчи. Ал бир 10-15 күндөн жыйнайт экен. Сабактарын жеп салып атат деген, биз азыр ушул дыйканга беребиз. Сен алдыңа заказ кылып койсо болобу? Ошо. Ошондо бул габрабракондун жей турган немелери экен да, көбөй азыктар. Аркычы? Бул ошол восковой молдун моң күбөсүнүн көпөлөктөрү. Биринчи көпөлөк. Мында курт болот, андан кийин көпөлөк. Курчакча болуп, курчакчадан анан көпөлөк чыгат да. Анан бул сызгычка тууйт. Ал жумурткаларын чогултуп, кайра куртка айландырабыз. Ушундай айлампа. Айлампа да. Бияктын ушул лабораторияда ушундай айлампалар жүрүп турат экен. Биз кадимки эле жаратылышта кездешкен пайдалуу курт кумурскаларды лабораториялык шартта көбөйтүп дыйкандарга беребиз да. Бул габрабракондун тамак ашы болсо булардын кантип көбөйтөсүңүз? Бул биз цитотрога жумурткасы деп холодильниктен албай калып турмун. Ошол цитотрога жумурткасын өндүрөбүз биринчи. Анан ошол жумуртканы банкага жабыштырып туруп, анан трихограммамен заражать эткенде ал өзү сары болот. Анан трихограмма заражать этип, трихограмма чоңойгондо, мына мисалы 1-2 күндөн уча турган трихограмма да. Анан ушинтип карарып, анан учуп чыгат. Анан биз абага беребиз. Ошол цитотрога менен кайра алтын көздү тамактандырабыз. Силер азыр объемдорго токтоло кетсек, канча объемду барып бир айда эмете аласыңар? Объем, мисалы, биздин ушул биолаборатория жылына бир 10-20 миң гектарга чейин обслуживать эте алат. Азырынча ошо Чүй областынын дыйкандарын жаңыдан маалыматтай алып, ошолорду көндүрүп атабыз. Буюрса анан кийин акырындап анан. Сиз ушул көп жылдан бери ушу менен алек болуп атырсыз. Статистика боюнча биздин дыйкандар кандай колдонот муну? Региондорго кандай кетип атат? Чүй областында кандай спрос болуп атат? Ошол боюнча айтып атсаңыз. Бизде баягы түштүктө биринчи биолаборатория пайда болгон үчүн түштүктө аябай жакшы. Түштүктө мисалы пахта, тамеки,
жер жемиш ошо жашылчаларга аябай эффективдүү да. Себеби дегенде ал жакта ошол көбүнчө ушул габрабракон трихограмма жок кыла турган зыянкечтер кездешет да, мисалы жашылчада үркүчөлөр, молдор. Ошол жакка дыйкандар жакшы тааныйт. Могу чүйдүккө эми жаңыдан пайдаланып, бирок чүйдө эл көп болгондуктан дагы ушу жаңыдан угуп пайдаланып жатышат да. Бирок жакшысы, мисалы 15 жыл мурдагы дыйкандарга караганда азыр дыйкандар көбүрөөк түшүнөт. Экологиялык тазалык деген эмне, биокаражаттар деген эмне, энтомофагтар деген эмне. Себеби мен көп иш сапарга чыгып дыйкандар менен жолукканда азыр чындыгында уже ушу только жалаң гана экологиялык таза каражаттарды пайдаланайлы деп ушул ыктап калышты да. Бизге ушундай биокаражаттардан таап бергиле, консультация бергиле, кантип химиялык каражаттарды пайдаланууну азайтабыз депчи. Бул эми сүйүнөрлүк нерсе. Анан мисалы биз Өзбекстан жакында эле Өзбекстанга барып келдик. Ошолор менен кызматташып, билим изилдөө институту менен кызматташып, алар бизде ушундай илимий жактан сопровождение кылат. Бул энтомофагтарды өндүрүү бул илим менен аябай байланышкан. Себеби булардын сапатын дайыма өнүлөндүрүп туруш үчүн ошо илимий иштер менен коштолуп туруш керек да. Мисалы Өзбекстанда ушундай бизге окшогон эле биолабораториялардан жеке менчик биолаборатория 1000ден ашык биолабораториялар. Бизде бир-эки болсо эле аякта. Бизде бирөө эле мисалы. Бирөө. Сизде эле, мамлекеттик бюджет. Аякта 1000ден ашык. 1000ден ашык. Ошо. Алар аябай көңүл бурушат ошо биокаражаттарга. СНГ боюнча мисалы Өзбекстан 1-орунда турат экен да. Ошо энтомофагтарды өндүрүү. Себеби ал жакта пахта, ошо пахтага аябай көп пайдаланып, жакшы натыйжа алышат да. Ошондой чет мамлекеттик опыттар менен дагы информирован экенсиңер да, билет экенсиңер. Буларды жанаркан эже дыйкандар кантип пайдаланат, силер кантип колдоносуңар, ошондо бир сүрөттөп бересиңер пайдалануу жолдорун. Мисалы бул алтын көздү алсак, алтын көздү мына банкада көрүп атасыздар, мына көк кеземе турат да. Биз атайын ушу кеземени салып коебуз, ошол жака алтын көздөр жумуртка туйт. Биз дыйкандарга ошол кеземени беребиз. Кеземедегини биринчи санайбыз. Канча жумуртка тууду. Көбүнчө күнүнө булар 1000ден ашуун жумуртка туйт да. Анан кийин мисалы анын баасы зыяндануу даражасын аныктагандан кийин нормасын белгилеп аныктайбыз деп атпаймынбы? Ошо нормасын аныктагандан кийин мисалы 5000 осот деп коет. Мисалы дана дебейт, осот дейт да. 5000 осот 1 гектарга болсо 5000ди эсептеп туруп анан дыйканга беребиз. Дыйкан ошол материалды ар жерге таштап берет да. Материалды мо чачпайсың, материал. Зыянкеч ошол себеби бул алтын көздүн жумурткасы ушу материалда жабышып турат да. Анан 2-3 күндөн кийин ал жерден личинка максимум 3 күн, кээде 1 күндөн кийин. Ал личинкага айланат да, анан ал өзүнө азык издеп талаана кыдырып келет. Чөптөр өсүмдүктөргө өтүп кеткен. Бул алтын көздү пайдалануу боюнча. Ал эми габрабракон бул атайын ушундай банкаларда. Мисалы бир банкада мына 2000 дана. 2000ден ашуун осуп габрабракон болот. Аны да колдонуу нормасын эсептегенден кийин ушуну 2000 дананы бөлүп беребиз. Мисалы кээ бир учурда 500 дана, 500 осот 1 гектар болуп калат, кээде 300дөн, кээде 400дөн. Эгерде 400дөн болсо буну 5 гектарга бөлүп беребиз. Же айтып түшүндүрүп беребиз. Мынча точкага учурасың деп. Муну талаага апарып эле кадимкидей оозун ачса, булар учуп чыгат. 10-15тен учат. Кайра оозун жабат, кайра кадам шиттеп кете берет. 50-60 кадамдан кийин кайра оозун ачат. Ошентип 1 гектарга 10-15 точкага бериш керек да. Ал трихок бул ушунча майда аябай майда экен да. 2000ди 500 деп бөлгөндө ушинтип эметсе болобу э? Бул эми жакындатылат да. Прям 15ти деп учура албайсың да. Оозун ачып карап турсаң, болжолдоп учурасың да. Ошону таң калып атам да. Ошо аябай майда экен да. Анан
2500'tөн atıp öyle bolup mu? Bolжолдо эле эсептеп. Мисалы гектарына эсептеп көрөсүң да. Ал эми трихограмма бул майда чымын. Мундан көбүнчө ошо кара жыгачтын жалбырактарын топтоп алып, пакетке салып туруп, анда ошол жака трихограмманы төгөбүз. Анан аралаштырганда бул трихограмма ошо жалбырактын жилкалары болот го, ошол жака конуп калат да. Аны ошол жалбыракты эле таштап кете беребиз. Мисалы трихограмманы 1 гектарга 80 точкага бериш керек да. 80 точка. 1 гектарда 80 точка. Диагонал менен жүрүп берсе болот, зигзагдалып жүрүп берсе болот, же болбосо конверт сымалы. Ал эми талаанын түзүлүшүнөн көз карат. Эми сиздерге ушундай заказсыз келип атып атпайсыңарбы? Барып өзүңүздөр чыгасыздар талааларга. Биздин дыйкандарга силер менен чыгып тартып кетсек болот да. Ооба. Бир күнү ошо урматтуу дыйкандар, ошол бүгүнкү чыгарылышта силерге ооз айтып берип атабыз. Кудай буйрса, эми чыгарылыштарда ошол жанагы нәтижелер менен барып, дыйкандар менен кантип сегип аткандарын, кантип колдонуп аткандарын силерге тартып көрсөтүп беребиз. Кудай буйрса. Ama onda üstüne daha bir 2-3 kupkadan tutarken var mı? Bu ne? Бул азыгы. Бул мисалы бирөөсүнө суу. Булар суу ичет да, дистерилер суу ичет. Аны ошо лымдап туруп бияка коебуз. Бул жактан соруп ичишет. А бул жакта өзүнүн азыгы. Ушуну тамактанып бияка туюп берет да. Ошо ойлор көтөрүлүп атат. Бул эң жөнөкөй ыкма. Мунун толтура өнү аябай жетишкен технологиялары да бар, мисалы Европада. Бирок биз ошол талаа шартына түзүлгөн лабораториялардын тажрыйбаларын алып эле эң жөнөкөй арзан. Андан көбөйтө беребиз да. Могу жерде арпа бул алтын көз тамагы баягы айтып атпаймынбы? Бул ушул жумуртасын салып койгонбуз. Мына мисалы майда көпүрүк, бул ситатрога. Ситатрога, мына майда көпүрүк. Бул жумуртканы туйт. А бул жака биз мына материалдагы алтын көздүн жумурткасын салганбыз. Ал уже личинка болуп буякта аралап анан 20 күндөн кийин бул жактан алтын көздүн көпүрөгү чыгат. Биз буларды оозун ачып коебуз. Анан алар учуп чыкканда аларды карап анан банкага салабыз да. Ушул комнатанын ичине эле кармайсыңар, кандай кыласыңар? Өзүнчө. Жок, мына фото. Ондай тордун ичинде. Тордун ичине ачып коебуз. Анан ошол жактан колунуп чыкканда Актар чымын чиркейлерде учуп жүрүшөт. Булар ошол тамактар жетип келип аткан үчүн келип атышат да. Келип атышат. Ошону келе беришти. Биз аны кайра тазалайбыз. Бизге тоскоол болот. Анан бир нече убакыттан кийин бул жак бияка учуп чыгат. Анан биз бул жактан бармак санап, анан банкаларга салабыз да. Кантип эле Проверка менен. Проверка менен. Проверка менен. Аябай мындай кропотливый жумуш экен да. Бул аябай жумуш майда анан кол менен жасалат да. Анан ошо өзүнүн аябай жумушун сүйгөндөр иштейт да. Эми сиздер өзүңүз жалгыз эмессиздер, бар да. Ооба, сөзсүз лаборанттар бар, агрономдор бар. Мынакей мындай торчо дейсиңер да? Тор. Мындай тор бар экен. Камера деп камерасы. Анан көрүнөт да банкалар, банкаларды көрсөтүп койсоңуз. Бетинде банкадан тамак ичип, личинкаларынан чыгып, анан учуп чыгат экен. Анан башка банкаларга ошол кармап атайын, анан көчүрүшөт экен. Бул трихограмма жаңы бүгүн эле заражение кылдык. Баягы бул сары болуп турбайбы? Бул ошо цитатроганын жумурткасы да. Буну банкага жабыштырып, анан трихограмма менен заражать этебиз. Анан 5-6 күндөн кийин карап калат. Анан бул 10 күндөн кийин учуп чыгат да. Муну мисалы азыр биз базар күнүгө помидорго даярдап атабыз. Ушу чүйөрүндө эле да. Ошого даярдаш үчүн биз заражение кылып койдук. Базар күнү, жекшемби күнү дыйкандар келип алып кетишти. Алар уже өзүлөрү колдонуп жүрүшөт. Үйрөнгөн боюнча. Булар 3-чү жолкусу да. 10 күн аралыгы менен уже 3-чү жолку тамак
беришет. Кайсы культура колдонушат? Томат, Помидор. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, караңыздарчы, мондай банкаларда ушинтип энтомофагдар өндүрүлүп өткөн. Аркамда көрсөңүздөр мындай азыктары, тамактары, энтомофагдардын азыктары экен. Курттар, өзгөчө бир бал жасап аткан кишилердин үйдөгүдөй эле чыттанып турат экен да, бал жасап аткан сыяктуу болуп элечи. Себеби балчылардын калдыктары колдонулат да. Балчылардын. Биз силерге мындай толук маалымат бергенге аракет кылдык. Суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, комментарийлерди окуп, балким да бир нерсени унутуп калгандырбыз, айтпай калгандырбыз. Анан ушу Жанаркан эже, сиздерде эң мындай дыйкандардан эң актуальный 3-4 суроо бар болуш керек, кайра бере тургандар. Ушул биздин көрүүчүлөргө айтып койсоңуздар, кайсы суроолор көп берет дыйкандар? Баягы эле айтып өткөндө бул талаага башкага зыян келтирбейби, мындан ары эмне болот депчи. Анан кийин колдонуу нормалары боюнча айтат. Кайсы убакта пайдалануу деп айтат. Анан биз ага түшүндүрүп жооп беребиз. Эч кандай башка өсүмдүккө же адамзатка же айлана чөйрөгө эч кандай зыяны жок. Энтомофагдардын ошончо коркпой пайдалана бериш керек. Анан жыйынтык натыйжа болобу дешет да. Мен айтып өткөндөй эле ошол колдонуу нормасын мөөнөтүн туура сактаса эле жыйынтык абдан жакшы болот. Ошол анан бир кеңеш иштегендер барбы? Дыйкандарга кеңеш бере турган. Кеңеш, мисалы, дыйкандар өсүмдүктү ошол бир жакшы пайда табайын деп өстүрөт да. Ошол себептен жакшы пайда табыш үчүн биринчи ошол эмне проблемалар болот, ошолорду билип алыш керек да. Эгерде проблема болорун билип, аны чечүү жолдорун билсе, ошо көп учурда мындай зыянга учурабай, проблемаларды чечип өзү болгондо эч кандай зыянсыз өндүрүш кылса болот да. Экологический таза өсүмдүк өстүргүн десеңиздер, биз жана айтып кеткендей эле номерлерди жазып коебуз. Бул ушул жерде жайгашкан жерлерди бир айтып койсоңор. Тепличный Маевка айылы, но молодая гвардиядан чыкканда эле, молодая гвардиянын конечный Маевка айылы болуп калат. Айыл ошол Тепличный көчөсүнүн аягына чейин барса 35А. 35А. Маевка айылы Тепличный көчөсү 35А. 35А. Бул тагдареги номерлерди жазып коебуз. Номерлерге чалып билип алсаңыздар болот. Комментарий жазгыла. Ошол анан кийин биздин дыйкандар менен коштошуп койсоңуздар болот. Рахмат. Дыйкандар кандай гана энтомофагдар боюнча, органикалык ал чарпасы боюнча суроолор болсо берсе, мен жооп бергенге даярмын. Биздин лаборатория кызматташы укада даяр, жардам бергенге даяр. Ошо дыйкандарга мол түшүм кылайын, байлык кылайын, аманчылык каалайм. Мейли, урматтуу дыйкандар, эмки чыгарылыштан көрүшкөнчө. Түйшүгү көп, баба дыйкан эмгеги, ар бир үйгө токчулук, бакыт жана кубаныч тартуулайт. Мол түшүмдүүлүк сыры Агростайлда. Агростайл, дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү.